материалга тизилди. Штабтын башчысы полковник Козубаев. Саламатсыңар, жоокерлер. Жолдош, башкы, колбашчы. Командир группасы Равши Исахов. Алейкум ассалам. Атын ким сенин? Я. Элнура? Канча басың? Качан чыктың? 5ке мага. Сенчи? Атын ким? Биз канчанчы окуйсуң? Мен Биринчи класс, э? Кача окуйсуңбу? Сенчи сен? Чыңгыз? Канчанчы окуйсуң? 6? Канча баа аласың? 5, 4, 3, 2, 5? Үчүң барбы? Чисто сердечно. Сенчи? Класса окуйм. Быйыл 8-ге. Аты ким? Канчага окуйсуң? 4-кө, 5-ке? 4-5. 4-5, 3 барбы? 3 барбы? Геде. Саламатсыңар, үйүңөр кут болсун. Үйүңөр кут болсун. Жакшы окула, мактабы? Жакшы балдардан болгула. Кут болсун. Канча комнат болчу? 3 комнат. 4 балалуу, 4 балалуу. Разнополый, э? Балдар разнополый окуйт. Саламатсыздарбы? Жакшысыздарбы? Балдарыңыздарга үй тийип кубанып аткандар турбайсыздарбы? İşine iyilik falan. Hiç olmadı. Жақсы дейler. Ömrümüzün olsun bakalım. Rahmat sana. Cesadır ol gel. Ömrümüzün olsun. Daima Kırgız eli için büyüyen prezident bolup ver alalım balam. Tinç bol. Baba çapan menen, eri çıktın menen, uşu Kırgız elin menen. Подполковник Жапаров. Жолдош башкы колбашчы подполковник Жапаров. Улук лейтенант Омурзакова. Жолдош башкы колбашчы улук лейтенант Омурзаков. Подполковник Назаров. Прапорщик Касымаев. Жолдош башкы колбашчы улук прапорщик Касымаев. Жолдош башкы колбашчы майор Ожураев сыйлык алууга келди. Бригадан командир. Урмат кылам. Кыргыз Республикасынын президентинин атынан алкыш жарыялансын. Кулмырзаев Алмазбек Абдуллаевичке 0103 аскер бөлүмүнүн командиринин орун басары. Жолдош башкы колбашчы полковник Кулмырзаев. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Нурбожоевич Жапаров. Урматтуу жолдош офицерлер жана прапорщиктер, Кыргызстандын куралдуу күчтөрүнүн кадырлуу ардагерлери, жаңы үйгө кирип жаткан урматтуу туугандар. Кыргыз элинин кылымдарды карыткан тарыхы менен кошо жаралып, муундан муунга өтүп келаткан улуттук мүнөзгө айланган касиеттеринин бири мекенди, элди жерди коргоонун милдетин ыйык туткандыгы. Бүгүнкү күндө
Кыргызстан ар кандай чакырыктарга жана коркунучтарга тийиштүү жооп кайтарууга жөндөмдүү улуттук армияга ээ. Ошол эле учурда куралдуу күчтөрдүн күжүрмөн деңгээлин жогорулатуу үчүн бир катар маанилүү тапшырмаларды да аткарышыбыз керек. Мамлекеттин өзгөчө маанилүү жана приоритеттүү милдеттеринин бири аскер кызматкерлеринин социалдык жактан толук кепилдикке камсыздалышы. Аскер кызматкерлеринин эмгек акысын жогорулатуу маселеси эң негизги маселе. Аскер кызматкерлеринин турак жай менен камсыздоо милдети ар дайым көңүлүбүздө турат. Калктуу конуштарга, шаарларга турак жай куруу менен гана чектелбестен, чек арада, алыскы аймактарда кызмат өтөгөн аскерлерибизге турак жай сатып алууга, үй тургузууга шарт түзүү жагын тынбай караштырып жатабыз. Бул маселени чечүү үчүн жеңилдетилген ипотекалык кредиттерди берүүгө, аны каржылоонун булактарын табууга, укуктук актыларга дал келтирүүгө тапшырмаларды бердим. Бүгүн ата мекенди коргоочулардын азыркы муунга таазим этип, Кыргызстандын куралдуу күчтөрүнүн чек ара кызматынын түзүлгөн күндөрүн белгилөө менен бирге аскер кызматчылар үчүн курулган 216 батирди тапшырып, үй бүлөлөрүн салтанаттуу жайгаштыруу иш-чарасын өткөрүп жатабыз. Бул иш-чара аскер кызматчыларынын, алардын үй бүлөлөрүнүн социалдык статусун жана армиянын кадыр баркын көтөрүүгө багытталган узак мөөнөттүү мамлекеттик программанын чакан гана бөлүгү экендигин белгилеп кетким келет. Жаңы аскер шаарчаларын куруу, аскердик объектилердин жана шаарчалардын учурдагы инфраструктурасын жакшыртуу маселеси да абдан маанилүү. Финансылык кыйынчылыктарга карабастан, мамлекет куралдуу күчтөрдүн күжүрмөн күчүн чыңдоо үчүн бардык күч аракетин жумшайт. Аскер кызматчыларыбызды жаңы үйлүү, батирлүү болушу менен куттуктап жатып, бардык батирлер курулуш индустриясынын акыркы жетишкендиктерин эске алып, заманбап технологияларды колдонуу менен курулгандыгын, биздин аскер кызматчыларыбыздын жана алардын үй бүлө мүчөлөрүнүн ыңгайлуу жашоосу үчүн бардык талаптар жана стандарттар эске алынгандыгын баса белгилегим келет. Биздин аскер кызматчыларыбызды өзгөчө сыймыктандырган, аларды өзгөчө кубанычка бөлөгөн жагы бул үйлөр Ош шаарынын эң мыкты бөлүгүндө жайгашып, элиталык үйлөрдүн бири болуп салынгандыгы. Урматтуу аскер кызматчылары, Кыргызстандын куралдуу күчтөрүнүн урматтуу ардагерлери, урматтуу жаңы конуш ээлери, баарыңыздарды жаңы үйлүү болушуңуздар менен куттуктайм. Ар бириңиздерге ден соолук, бакыт таалай, бакубат жашоо жана узун өмүр каалайм. Конушуңуздар жайлуу болсун, майрамыңыздар кут болсун.